Урматтуу Чыныбай Акунович, мен сизге кайрылып кетет элем да, бир топ депутаттардан сунуштар түштү. Мына айтылып аткан коомчулукта мына кылмыш иштери боюнча, бири-бирин айыптоолор боюнча, ошон үчүн улуттук коопсуздук кызматыны, башкы прокуратураны, МВДны деги эле баардык ушуга тиешелүү органдарды чакырып күн тартибине киргизип уксак. Эми баары эле саясат болуп калып атпайбы? Коомчулукта да, элде да бүдөмүк ой пайда болду да, биз эмне саясат үчүн иш козголуп атабы? Анан кээ бир айткан адамдар айткан сөзүнө жооп бериш керек. Анда баарыбыз оозубузга киргенди оттой бербейлиби баары жактачы? Анда баарыбыз эртең ар бирибиздин үй бүлөбүз бар, тууганыбыз бар. Аларды ойлош керек. Мындай мыйзамды сыйлабасак, эртең анда бизде хаос башталат. Ачыгын айткандачы. Анда эртең эч ким эч нерсеге жооп бербей калат да. Ошон үчүн мен сизден суранат элем, күн тартибине киргизип, эмки жумадабы сөзсүз бул маселеге чекит коюш керек. Мына өзүнүн да бир топ коллегаларга иш козголду. Анын аягы эмне болот? Козголгондон кийин бир чарасын козгош керек. Алар эч ким эч нерсени билбей өздөрү жүрөт. Ошон үчүн бул жагынан мен сизден суранып кетем, сөзсүз чекит коюшубуз керек. Андан кийин Аширбек Мойдунович, мен сизге кайрыларым, мына бизде бир эле улуттук университет бар, билесиз да. Ана мына центрде турат. Борборубуз калабызда турат. Мына Мира жибек жолунда жатаканасы бар ошолордун. Авария абалда бир топ жылдан бери турат да, шаардын көркүнү да бузуп турат ошол жерде. Чечимиңиздерди чыгарыпсыздар, авариялык абалда жашаганга болбойт деп туруп. 1 гектар жерди ээлеп турат да. Ошол жерге бир топ мамлекеттин күчү жетпесе, хотя биз керектүү документация иштерин бүтүрүп берели анда. Ошол эле проектный сметный документацияларын бүтүрөлү, келип куруп беребиз деген донорлор чыгып атыптыр. Башкалар менен сүйлөшсүн, андан чечишибиз керек да. Эми биздин бир сыймыгыбыз болсо ошону чечпесек болбойт да. Андан сырткары мына жакында кече өкмөттү да уктук, айдоо иштери башталып атат, Аширбек Мойдунович. Мен Баткен облусунун жалпы ошо таза суу, анан ошо айдоо сууга мен кайрылат элем да. Билесиздер, бир чатактарда ошондон чыгып атат да. Бул маселени чечпесек болбойт. Жана суу сактагычтарды биз чечишибиз керек, Ашырбек Мойдунович. Ошон үчүн өкмөт башчы менен өкмөттө да муну тыгыз карап чыксаңыздар да. Кай жактан акча табышыбыз керек, бюджеттен дагы гранттарды карайбызбы, кредит карайбызбы, бул маселени чечпесек, бул ошол жердеги миграция маселеси, чек ара маселеси өтө өөр бойдон да. Андан сырткары кошуналар менен болгон мамилебиз да начарлап кетиши мүмкүн да суу тартса. Шуну чечсеңиздер, рахмат.